Гольф спорттук оюну Шотландия өлкөсүндө пайда болгон. Аны талаада мал кайтарып жүргөн чабандар ойлоп тапкан. Колундагы таяктары менен таштарды уруу оюну одон келип чыккан деп саналат. Спорттун башка түрлөрүнөн айырмачылыгы көп. Маселен, көпчүлүк учурда мындай оюнду көзөмөлдөөчү калыстын зарылчылыгы жок. Оюнчулар өз ара сүйлөшүп алып, оюнду уланта берсе болот. Жана ашыкча кара күчтү талап кылбаган кызыктуу оюн. Атайын тегиздетилген көк майсаң аянт гольфтун оюнчуларына рахат тартуулайт. Аянт Фарвей, оюн башталуучу старттык жай Ти. Чөп кыска өстүрүлгөн жери грин, ал эми чөп узун өстүрүлгөн жери раф деп аталат. Гольф ойноодо айрон, веджи, паттер деп аталган клюшканын бир нече түрлөрү жана кичинекей топтор негизги предмет. Топтор резинадан жасалат. Талаа бетиндеги чакан чуңкурчаларга топту түшүрүү оюнчунун негизги милдети болуп саналат. Эң башкысы топту көп жолу уруу менен эмес, таамайлыкты көрсөтүп, алгачкы соккуларды эле лункага түшүрүү жакшы. Лунка бул оюн аянтындагы топ түшүүчү атайын чуңкурчалар. Топтордун аларга оңой түшпөй кызыктуу болуш үчүн аянтка атайын кум жана суу менен тоскоолдуктар жасалат. Ошондой эле оюн аянты өтө чоң болгондуктан оюнчулар үчүн атайын машиналар болот. Кар деп аталган кичинекей унаалары менен оюнчулар орун которуп турушат. Дүйнөдө гольф боюнча бир топ спортчулардын аты белгилүү. Алардын ичинен гонорары жагынан алдыңкы сапта тургандардын бири Тайгер Вудс. Америкалык бул спортчу эң чоң мелдештерде 14 жолу жеңишке жетишип, коомчулуктун көңүлүн бурган. Анын 2010-жылкы кирешеси $90,5 миллион түзгөн. Учурда дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен Австралия гольф спорту жакшы өнүккөн өлкө болуп саналат. Ал эми Кыргызстанда спорттун бул түрү жаңыдан гана калыптанып келе жатканын кошумчалай кетели. Бизде гольф федерациясы 2008-жылы түзүлгөн жана Кыргызстан боюнча жалгыз гана гольф аянтчасы бар. Анын аянты 25 гектар болуп, каалагандар саатына 2000 сомдон төлөп ойносо болот. Аянтчадагы чөптүн уругун Америкадан алып келип өстүрүшөт жана күндө суу карып, тегиздеп турушат.